Достор, Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Жакында эле биздин өнөр адамдары бардык 6 өлкөгө барып, ошол мекендештер менен сырдашып, сүйлөшүп, аларга ушундай маданият иш-чараларын өткөрүп келишти. Булар эмне деп турсаңыздар, сиздер менен чогуу маалымат алабыз. Диалог Евразия коомдук фондунун жетекчиси Улукбек Болушев жана Сыймык Бейшекеев, Алы Туткучев агаларыбыз бизде бүгүн конокто. Саламатсыздарбы? Кош келиңиздер. Маанайыңыздар жакшыбы? Жакшы. Кубанычтабыз. Ушул иш-чара тууралуу айтып бериңиздерчи, качан башталды эле, максаты эмне эле? Кайсы жакка барып келдиңиздер жана? Эми Улукбек ушул Диалог Евразия коомдук фондунун төрагасы. Анан Демилге албетте Улукбек тараптан өттү. Биз буга чейин эле бул иш-чараны бул фондко Улукбек келгенче жасап жүргөнбүз десем болот. Себептен көп мамлекеттерде Орусиянын көптөгөн шаарларында ошол биздин мекендештер үчүн ошол жерде баштарын бириктирип, аларды баягы Кыргызга кандай жардам кыла алабыз, ушундай багытта иш-чараларды жасап жүрүшкөн буга чейин эле. Балдар бакчасын ачып ошол жакта. Анан мен деле Алы деле ошол иш-чарага катышып, баягы өнөр адамы болгондон кийин булардын иш-чарасын колдоп келгенбиз. 2013-жылы Америкадан да жолугуп калдык. Улукбек ал жердеги ошо мекендеш боордошторго ушундай жакындан жардам көрсөтүү максатында жүргөн экен. Анан ошол жактан сүйлөшүүлөр болгон. Анан эми саат ушул 2016-жылы чыккан экен, биздин Европадагы жалпы мекендештерге ушул ал акыбалын сурап келип, баягы кыргызча сөз менен, жалпак тил менен түшүндүргөндө, баягы өнөр менен кошо, аларды ошо ала тоо болгон сагынычын ыр менен, жакшы сөз менен кичине болсо жазып, бир ал акыбалын сурап келүү максатында болду. Эми коомдук фонд жөнүндө Улукбек өзү кененирээк айтып берсин. Кеңеш айтыңызчы, качан түзүлдү эле? Фонд Диалог Евразия коомдук фонду биздин Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов тарабынан 1998-жылы түзүлгөн. 18 жылдан бери элибизге ошондой эле Европа чөлкөмүндө кызмат кылып келип жатат. 14 өлкөдө филиалдарыбыз бар. Азыр ушул маданияттар арасы диалог, улуттар арасы диалог тармактарында олуттуу иштер алып бара жатабыз. Анан бул жыл президентибиз Алмазбек Атамбаевдин да 2016-жыл маданият жана тарых жылы болгонуна байланыштуу бизде биринчи эле иш-чара катары биздин да ишибиз маданияттар арасы диалог болгон үчүн ушул Сыймык агабыз Алы мырза менен бирге Европага мекендештерге сапар кылалы деп чечтик. Аябай жемиштүү болду. 6 өлкө, 8 шаарда ушул иш-чараларды өткөрдүк. Кайсыл өлкөлөрдө? Биринчи эле Истанбул менен баштадык, Туркия. Андан ары Ганновер, Германиянын Ганновер шаары, андан кийин Гамбург шаарында болдук, андан кийин Берлин. Берлинде биздин тиги Берлин дубалынын жанына барып, ата бабаларыбыз эстеп, ал жакта чоң бир жолугушуу болду мекендештер менен. Андан кийин Австриянын Вена шаарында, Чехиянын Прага шаарында, анан Словакиянын Братиславасында болдук. Анан кайрадан Германияга Мюнхен шаарына кирип, Мюнхенге, андан кийин Швейцарияда Цюрих шаарында мекендештер менен жолугуп, ал жер аябай толкундануу менен мекендештерибиз ыйлап, бизди узаткысы келбей, аябай жакшы бир иш-чара болду. Концерттен кийин дагы концерттеп айтылып калдык. Эми ал жерде мен көптөгөн өзүбүз үчүн ачылыштар болду. Алын Төкмакын эле эмес, Манас катарды ошол жерден таанылык десек болот. Манас айттыңызбы? Дагы бир 10 күн жүрсөк балким обондурлардан ырдап калат. Кара күйлөрдөн ойноп калат беле деп ойлодук да. Алы мырза, сиз айтсаңыз, бул сапарда сизди таң калтырган кандай окуяларга күбө болдуңуз? Рахмат. Биринчиден баягы кимдин кандай экенин билгин келсе чогулуп сапарга чык дейт го. Сыймык байке менен Улук байкенин жанында сапарда 14 күн болуп, булардын ушунчалык жакшы адам экенин мен ошондо билдим да. Мурда сыртынан сыйлап жүрөсүң го, бирок сапарда чыкканда кээ бир адамдардын кемчиликтерин көрөсүң, ичиңен капа болосуң дегендей. Бирок бул кишилерден мен өзүмө көбүнчө тарбия ала алдым. Анын үчүн силерге дагы рахмат. Анан сапарда жүргөндө мекенди сагынган, мекенди куса болгон көздөрдү көрдүк. Мекенди эстеп күнүнө баста турса ойлонгон жүрөктөрдү көрдүк. Көптөгөн бир туугандарыбыз бар экен, жүрөгү жалындап мекен үчүн күйүп турган.
алыста болсо дагы ала тоосун унутпаган, алардын баардыгын аттарын атаганга балким жетишпей калаттырмын. Бирок дагы баса белгилеп кетейин, ошол Ганновер шаарында Алымбек деген бир байкебиз бар экен. Дастан деген байкелер. Эми алардын баарын айтпайын, бирден терип айтайын. Берлинде болсо Нурлан деген, Азамат деген байкелерибиз бар экен. Ошол байкелер дагы аябай толкундануу менен, керек болсо көздөрүнө жаш алып, баягы колунан келсе мамлекетти минтип эле көтөрүп коёюн дейт, бирок колуман келбей жатпайбы кантейин деген сыяктуу ушундай ичинде күйгөнүн жеткире албай жаткан жигиттер бар экен да. Ошолорду көрүп алып туруп, биздин мекенибиз дагы деле кургол эмес экен. Алар ошол жакта үйрөнүп аткан илимин, билимин, тажрыйбасын сөзсүз түрдө биздин мекенибизге буюрса колдонот деген ишенимде кайттык. Себеби ал жакта акча табыш максатында эмес, ошол жакта керек болсо мектептин директору болуп иштегендер бар экен. Университетте проректор болуп иштегендер бар экен. Ошондой жигиттерди көрүп алып, демек биздин мекенибизде дагы деле болсо үмүтүбүз алоолонуп күйүп турат экен, өчпөйт экен. Кудай кааласа өнүгөт экен деген бир ушундай бир дух деп коет, дем менен, күч менен кайтып келдик. Жакшы, бул иш-чара эми ушу жылына бир жолу болобу же жылына канча ирет болот? Мекендештер менен жолукканда алар менен да диалог кылып, өзгөчө биздин бул сапар диалог жана достук сапары дегенибиз үчүн концерттен сырткары биз 1 саат, 2 саат мекендештер менен баарлаштык. Алардын проблемасын уктук. Кыргызстандан бул жактагы жакшы кабарларды айтып бердик. Анан алардын каалоосу жылда 2 жолу болсун деген каалоолорун айтышты. Буйруса жылда 2 жолу ушу мекендештер менен биз искусство инсандары менен буйруса жолугуп турабыз. Ошол эле сапарда бизге Кореядан, Америкадан, Россиядан, Украинадан чалышты, бизге да келиңиздер. Жылда 2 жолу Италиядан, Соранон штат Франциядан, буйруса Улуу Британиядан да келишти. Буйруса ушул иш-чараны биз мүмкүн мамлекетке да кайрылабыз. Диалог Евразия платформасы колдоосу менен мүмкүн мамлекет менен бирге ушул иш-чараны улантабыз. Себеби биздин экинчи муун ошол жакта өсүп жатыптыр. Алар көпчүлүгү кыргызчаны унутуп баратат экен. Анан ата-энелердин көйгөйү ушу болду. Сиздер келсеңиздер Комуздун күүсүндө манас угушуп, ошондой эле Кыргызстанга болгон кусалыгын жазышып, Кыргызстанга болгон мекенди сүйүү көбөйөт экен. Ошон үчүн буйруса бул иш-чараны 2, андан көп кылышка аракет кылабыз. Бул иш-чарага кайсы инсандар катыша алат? Бул иш-чарага биз кыргыз күрүшүн Комуз менен болсун, манас менен болсун, төкмө акындык, ошондой эле биздин эстрада жылдыздары, анан жаштарыбыздан аксакалдарыбызга чейин биз мекендештердин да каалоосуну эске алабыз. Сурануулары боюнча. Ушул иш-чарага канча мекендештерибиз барып келдиңиздер? Канчадан Биз азырынча бисмилла деп баягы башталып аткандан кийин 3-өбүз эле барып келдик. Бул иш-чарага себеп дегенде баягы өзүбүздүн биринчи чыгып аткандан кийин баягы демөөрчү деген эмне жок болгондон кийин баягы өзүбүздүн күчүбүз менен бир барып көрөлү, кандай кабыл алышат ал жерде, кандай немеде болобуз. Жана ал айтып кеткендей, ушунчалык жалындаган көздөрдү баягы мекенге болгон сагынычты көргөндө бир ушунчалык бир толкундануу болду да. Ушул Кыргызстанда эле эмес, ошол жерде бөлө келип, бөтөн жерде жүрүп, ошо башка өлкөнүн элдерин суктандырып элетин болбосун, ошолорго мыктылыгын далилдеп, анан ошондой жанагындай жетишкендиктерге жетишип атканы бизди да толкундантты. Алар бизди көрүп мекенге болгон сагынычын бир тууганы келгенде толкунданса, биздин толкундануу өзүбүздүн бир туугандары ошол жерден бир жетишкендиктерге жетишип атканын көрүп, биз ого бетер 2 эсе толкундандык. Жакшы, анан кийин бир нерсени билгиң келсе, ошону жасап көр деп коет го. Буйруса барып келип алдыңыздар. Ар бир жумуштарда ушундай кемчиликтер болот. Кандайдыр бир кемчиликтер кеткен чыгар. Эмкиде ошону кайталабайлы деген бир. Кандай? Балким сабак алып келдиңиздер дегендей. Ошондойлор да болгон чыгар. Эми кемчиликсиз эч нерсе болбойт. Баягы 90 жашка чыккан аксакалдар айткан турбайбы? Атаң көрүү былтыр жаштык кылып коюптурмун депчи. Анан сөз түрдө бул кийинки барганда мурунку жолкуда мындай болуп калды эле. Биз эми мен ойлодум да ушул иш-чараны өкмөт колго алса мурун эле абдан жакшы болмок белет.
Мисалы үчүн азыр тил көйгөй болуп атат. Эгер bir 10-15 жыл мурун аларга башка шарттар түзбөй эле койсун. Ушул элчилик менен бирдикте ушу маданият кызматкерлеринен бири-экини алып, биз ушундай силерге жардам кыла албай атабыз. Силердин акыбалыңарды сурап, студенттердин акыбалын сурап деме болуп турганда, кичине да болсо ошол жерге бир жумасына бир жолу сабак бере турган тил жагынан мугалимдерди кылып, ушундай иш-чараларды өткөргөндө жанагы тил маселеси да келип чыкпайт беле деп өкүнгөн нерселер ушул болду да, аттиңдеп. Анан биз эми көргөн билгенибизди баягы сөз менен айтып, анча-мынча сунуштар болсо, аны дагы баягы тиешелүү адамдарга бир сунуш кылып көрөлү деп деген ой максатта болуп атабыз. Анан ушул өкүнгөн нерселер эң биринчи сырттагы мекендештер ушу тил маселеси болуп калат экен. Тил маселеси. Анан эми биздин анчалык деле өзүбүз бир неме боло турган, кейип ала турган эмеде болгон жокпуз. Биздин толкунданыбыздан, сүйүнүчүбүздөн мекендештердин жетишкендиктерине. Анча-мынча кемчиликтин баарын ошол жууп дагы жаап да кетип атат окшойт деп ойлойм. Жакшы. Эки улуу инсан болгон үчүн биз тараптан бир кемчилдик болгон жок. Аябай жакшы болду. Себеби Сыймык мырзага да, Алым мырзага да мен ушул жерде рахмат айтып кетем. Себеби 14 күн мекенден алыста, үй бүлөсүнөн алыс, анан ошол жакта автобус менен жол жүрдүк, машина менен, поезд менен дегендей. Бирок тиги мекендештерден алган демибиз менен ошо чарчоону да унутуп калдык. Себеби ар бир шаарда 1 күн, 2 күндөн болуп аттык. Ошол жерде кемчилик катары айта турганыбыз, биз эртерээк баштасак болмок экен мекендештерди өстөп. Себеби кеч баштап калыппыз деген ойдо калдык. Мындан ары фонд тарабынан кандайдыр бир иш-аракеттер болобу жана кандай пландар бар болсо жакын арада? Жакын арада буюрса Корея пландап атабыз. Кореяны, андан Италия менен Франция күтүп атат, себеби коңшу өлкөлөргө келдиңиздер, бизге келбей калдыңыздар деп. Туркия күтүп атат, анан май айында буюрса Украина, Россия бар. Биз баягы диалог болгон үчүн ар бир жерге диалог, чындап эле ар нерсе диалог менен башталат экен. Ошого баягы эми калган мекендештер күттүрбөстөн тезирээк ушу иш-чараны аткаралы деген пландарыбыз бар. Жакшы экен, анан кийин азыр кемчиликтер тууралуу сүйлөштүк. Эми бир жакшы жактарын да көрдүңүздөр да. Ушул нерсени эми дагы көбүрөөк көбөйтсөк жакшы болчудай депчи. Ошол тууралуу айтып бериңиздарчы. Ал мырза? Сыймык байке айтып атпайбы, бул мону ишти керек болсо мамлекет колго алыш керек экен депчи. Биз Кыргызстан өзүбүз эч нерсе чыгара албайт экенбиз, эч нерсебиз жок экен. Биздин мактанганыбыз тышта жүргөн мигранттар бизге акча салып атат, мынча акча которду деп мактанып атабыз да. Жок дегенде ошол мигранттарга бир шарт түзүшүбүз керек экен да. Шарт түзгөндө биз алардын алдына барып бир нерсе салып берип же иш таап бербейбиз. Болгону алардын бир жан дүйнөсүндөгү мекенге болгон бир патриоттук сезимине кичине от тамызгы берип койсок, ал алуулууну өзү күйөт экен. Адамга Кудай Таалам бир ушундай мүмкүнчүлүктү берген экен. Адамдын көкүрөгүндө бир ушундай дух, дем, күч болгон болсо, ал ташты талкан кылып дубалды тешип өткөнгө күчү жетет экен. Болгону ошол тышта жүргөн, мекенди сүйгөн патриот уулдарыбыздын жүрөгүндөгү эле тамызгы берип койсок мамлекетибиз, калганын алар өздөрү колго алып кетет экен. Ал үчүн ушундай биздин коомдо атактуу инсандар бар. Бирок атактуу инсандардын эле бардыгынын сөзү өтүмдүү боло бербейт. Кээ бир адамдар бар, өзү да атактуу, сөзү дагы таасирлүү болот. Кээ бир адамдар жөн эле атактуу болот, сөзүнүн таасири жок болот. Анткени алар ошол өзү сүйлөгөн сөздү жашабайт турмушунда. А өзү сүйлөгөн сөздү турмушунда жашаган адамдардын сөзү да таасирлүү болот. Бизден ошондой инсандарды тандап алып туруп коомдон, анан ушундай бир турне кылып, көч, кыргыз кербени, улуу көч деп туруп, Европаны болобу, Азияны болобу кыдыртып, тышта жүргөн мекендештер менен жолугушуу, сүйлөшүү, алардын көкүрөгүн ойготуу, мекенге болгон сүйүүсүн дагы күчөтүү, биригип кандай иштерди кылалы, бири-бирибиз менен диалог кылалы. Эки адам мисалы жакын эле олтуруп бири-бири менен сүйлөшүп атканда, жай сүйлөсө деле бирин-бири угат. Бирок эмне үчүн урушуп кеткенде кыйкырышып урушат? Жай эле сүйлөсө угат го. Көрсө, өздөрү жакын болгону менен жүрөктөрдүн ортосу алыстап кетет экен. Жүрөктөн жүрөккө жеткириш үчүн алар кыйкырышат экен.
кеп кыйкырышта эмес. Алар Европада жатат, биз Азияда жатабыз, ортобуз алыс болгону менен биздин жүрөгүбүз жакын, себеби бир гана мамлекетибиз бар. Бирок ошол жүрөктөрдүн ортолугун дагы жакындатыш үчүн ушундай нерселерди куруп турсак, бул аябай биздин өлкө үчүн дагы пайдалуу болот. Абдан туура сөздөрдү айттыңыздар. Чоң рахмат сиздерге таң эрте келип маек куруп бердиңиздер. Алдыга койгон бардык максаттарыңыздар орундала берсин. Чоң рахмат. Бул иш-чараларды уланта бериңиздер. Чынында эле кызык иш экен. Белектерибиз бар эле, тапшырып коелу. Себеби бул журналыбыз 4 тилде чыгат. Ушул Европа, Азия чөлкөмүндө. Чоң рахмат. Эфирден кийин окуйбуз. Келип туруңуздар. Урматтуу достор, азыр болсо Кыргызстандын дагы бир керемет жери болгон Каракол шаарынын ушундай жаратылышы тууралуу бир материал бар, көргөйлү. Келиңиздер алдыдан жалпы чогуу көрөлү. Кеттик.